Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Мына ушул менин артымда турган күкүрттөй сонун курулган үй сатылат. Бул Оштогу Жаңалайдын жаңы конушунда жайгашкан. Азыр мен локациясын, дарегин, бул жерге келүү жолун сиздерге так түшүндүрүп көрсөтүп берем. Жаңы курулган 4 бөлмөлүү чакан үй туугандар. Анда жакшылап көңүл буруңуздар. Бул конуш, көрүп турасыздар, жалаң, жаңы эл, жаңы үйлөр, жаңы кошуналар. Жогор жагы, конуштун жогор жагы кызыл тал айылы. Батыш тарабы болсо эгин талаадан кийин жаңы будалык айылы. Мады бул тарапта болот. Ал эми ылдый жагы Каарман, андан кийин Жаңалай айылы. Мына ылдыйракка жүргөндө туугандар, тетиги үйлөрдөн кийин канал бар, каналдын ылдый тарабы Жаңалай. Ага сиздер 30 адыр өзгөн тарапка келе жатканда Жаңалай деген жазуудан Россия нефть заправкасынан оң тарапка бурулуп, айыл өкмөттөн өтүп, мечиттен өтүп, ушу маршруттун жолу менен түз келе бересиздер. До конца жогору чыгып келгенде Бешкашар бар. Бешкашардан көпүрөдөн каналдан өтүп эле кайра Жаңалайдын жаңы конушуна ушул биринчи көчөсүнө кирип келе бересиздер. Түз жогору чыгып келе жатканда сатыла турган үй батыш тарапта турат. Ал эми күн чыгыш тарабы бул жагы бак. Бул жактагы жаңы аэропорт ушул жакка курулат. Эгер жаңы аэропорт ушул жакка курулган болсо, анда бул жер хит болду дей бериңиз. Кудай буйрса бул жердин келечеги жакшы. Бүт жаңы эл келип, бүт үйлөрдү салып азыр жашап жаткан мезгили. Таза суу бар. Наркы көчөгө электр линиясы дагы столбалары тартылыптыр. Столбалар отургузулуптур туугандар. Бул көчөгө болсо, мына көчөнүн бул тарабынан ушу турба жаткырып таза сууну тартып өтүптүр. Таза сууну ушудан эле сиздер тартып киргизип алсаңыздар болот. Жер аянты 6 сотук, 20га 30 туугандар. Мына ушул мен турган туштан башталат, тетиги ажаткананын наркы бурчуна чейин барып такалат. Бул жагы 30 метр узунуна эсептейсиздер. Ал эми ушул жерден жолду бойлоп 20 метр бул жака эсептейсиздер. Үйдүн артында 1 метр калтырылган. Үй көрүп турасыздар, күнгөй бет, аябай жакшы чакан долбоор менен курулган. Сырткы фасад суюк травертин менен жасалган. Алдында навес террасасы бар. Оң жактагы мына бул пластик эшиктен киргенде бул жакта топка санузели бар туугандар. Үйдүн сейсмопояс колонналары дагы бүт арматуралар салынып, анан курулган экен. Чатыры дагы аябай көрктүү, жакшы жабылыптыр туугандар, шифер менен жабылган. Өстүрмөлөрү, анан суу түтүктөрү дагы бардыгы кагылган. Анда кирип бир катар үйдү тааныштырып көрсөтүп чыгалы. Үйдүн баасы $42,000 кеми бар. $42,000 кеми бар туугандар. Анда кирели үйгө. Үйдүн бардык терезелери, мына бул негизги кире бериш эшиги дагы бүт бардыгы ак түстөгү пластик каражаттарынан, пластик профилдеринен жасалган. Жидкий травертин. Бул жерде мына тепкичтен чыкканда эле навестин асты террасасы айланып, нар жагында да тепкич бар экен, аны менен ылдый түшүп кетсе болот. Үйдүн артына же болбосо бул жактагы бакка, сарайга. Келиңиздер, үйгө кирели. Бисмилла. Үйдүн ремонту жаңы болгон туугандар. Келесиз, кирип эле жашай бересиз. Отопленияны дагы жасап койгон. Бүт батареяларды коюп, печканы коюп, сиздер үчүн кыштаганга дап даяр кылып койгон. Кирип эле туугандар, сол тарапта зал, тушта болсо бир спальня, бул жакта бир спальня, анан оң жакта холл жайгашкан. Холлу дагы мына бул жагы эркер болуп чыгарылгандыктан аябай кенен туугандар. Эркер жагына 3 терезе коюлган, үчөө тең ачылат. Астында бирден отопление батареялары менен дуалы обой болгон. Полуна бардык бөлмөлөргө ламинат жаткырылган. Эшиктер, окшош эшиктер коюлган. Бул жер арка болгон. Ал эми потолоктору көрүп турасыздар, гипсокартон, кээ бир жери. Көбүнчө мына ушундай пластик каражаттарынан жасалган, ортосу натяжной. Кичи лампалары да коюлган, анан мындай вытяжкаларын дагы коюп чыгыптыр. Оң жактан чекеден баштай беребиз. Бул жерге телевизор коет. Бул эшиктен буяка киргенде, бул жакта мына сырткы эшигини көрсөттүм. Киргенде эле бул жерде мына отопление печкасы 5 обороттуу сапог печка коюлган. Система бүт ушул жакка тартылган. Көчө жакта терезеси бар. Ал эми бул жагында болсо душевой боло турган жайы. Сушилка дагы коюп, отопленияга туташтырып коюптур. Ушул жерде тосуп, кафелдеп душевой кылып койсо болот. Эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөйүн.
Эки уктоочу, эс алуучу бөлмөлөр катар жайгашкан. Узун туурасы 3,5 3,5, мына көчө жакта жайгашкан биринчи бөлмө. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Дубал обой, полу ламинат, отопление киргизилген, патологу ушундай МДФ каражаттарынан жасалган. Кийинки бөлмө дагы ортодо жайгашкан. Мунун дагы узун туурасы 3,5 3,5 чакан бөлмө. Мунун патологу дагы көрүп турасыздар, ушундай МДФ каражаттарынан жасалган, жарыгы коюлган, полуна ламинат басылган, отопление киргизилген. Бул бөлмөнүн эшик терезеси ушу коридор тарапта жайгашкан. Бул балдар бөлмөсү болуп калат. Ал эми бул жактагы чоң эшиктен кире турган болсок, узун туурасы 6га 3,5, бул чоң зал, конок бөлмөсү. Дубалы обой болгон, полу ламинат болгон, патологу МДФтен жасалган, кичи лампалары, ленталары цветнойунан коюлган туугандар. Ортосуна бир люстрасы койсоңуздар болду. Батыш жагында 2 терезеси бар, дарчасы менен пластик. Бул жагында бир терезеси бар, терраса жагында турат. Бул залы болду туугандар, конок бөлмөсү. Аябай кенен бөлмө. Узун туурасы 3,5га 6. Буга дагы вытяжка коюлуптур. Ушул үй туугандар. Эми сыртка чыгалы, алыстабай туруңуздар. Сыртка чыкканда ушу үйдүн алдындагы террасасы жакты мага. Мына ал жерге жанагы жасалма ротанга стол коюп алса, же болбосо диван кресло коюп алса, ушул жер мындай күнгөй бет карап отурганга аябай жакшы. Үйдүн алды буюрса мына ушул шебен төшөлгөн жер. Брусчатка болот, же болбосо стяжка болот. Бул жагын навес кыласыздар, унаа коюучу жай болот. Аябай кенен жакшы болот туугандар. Бул жака келели, мына бул бурчка келип, айланып бул жагына өтө турган болсок, бул жака дагы тепкич куюп койгон. Тепкич менен бул жака түшкөндө мына катарга баары бир каратып, тетиги таш казык турат, ошол чегарага чейин, ошол жерден бери үйгө жакындатып, ушул жака тапчан, очоккана, көмүркана, отункана, бул жагын мындай сарай кылып курсаңыздар болот иншалла. Ортолоруна же бул жактарына ушу бак кылып аласыздар бир жак чекесине. Эми бул жагы даараткананын аркы чекесинен мына ушул казыкка чейин барып такалат. Чегарасы белгилүү, ташты коюп, казыкты кагып коюптур. Ал эми үйдүн артынан болсо 1 метр аралык калтырып коюптур. Мына үйдүн арт тарабындагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Үйдүн артында 1 метр запас калтырган. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, $42,000 шашылыш сатууга койду. Жаккан болсо, менимче сиздерге насип болот иншалла. Көрүп турасыздар, бул жакта үйлөр катар. Үйдүн артындагы бош участоктор пока бош эле турат экен. Эми локация ушундай. Эгер жаңы аэропорт түшүп берсе, анда зор болот. Ылдый жагы 5 кашар, Жаңалайда мектеп бар, маршрутка бар. Маршруткага ушул жакка каттайсыздар. Балдар ошо Жаңалайга мектепке барып келе берсе болот. Бала бакча дагы бар. Ылдыйга түз, ошо маршруткага жетип, анан кийин шаарга каттай берсеңиздер болот. Ал эми бул жагы ошо 2 көчөдөн кийин, үйлөрдөн кийин эгин тала, нар жагы жаңы будалык. Жогор жагы кызыл тал айылы. Анан бул айылга жаңы жанагы футбольный поле дагы курулуптур. Ушул жерден даана көрүнөт экен, тегинде сетка менен тосуп койгон, көрдүңүздөрбү? Футбольный поле дагы куруп коюптур. Жакшы, жыйынтыктайбыз. Үйдүн баасы $42,000, кеми бар. Насип кылсын сиздерге. Эртерээк аракет кылыңыздар, тойлооңуздар болсун, жакшылыктарыңыздар болсун. Ушул жерде уул үйлөп, кыз чыгарып, сүннөт тойлорду, жээнтек тойлорду, ажы тойлорду өткөрүңүздөр ылайым. Гүлдөп жашаңыздар. Аллах таалам сиздерди колдосун, орозоңуздар кабыл болсун. Амин. Көрүшкөнчө. Тынч болуңуздар.